дүйнөсүн билген киши келди деп бардыгыбыз эле кубанып атабыз. Ушул министерствого канча жолу кире албай ушундай кичине бир тоскоолдуктарды көрүп калдык. Анан баягыдай Мамбеткалиев жок болгондон кийин, Бутчекөздүн көзү жок болгондон кийин, өзү жок бизди көп кишилер тоготпой тигинтип министерствого кире албай калган күндөрүбүз болду, коллегияга кире албай калган күндөрүбүз болду. Ошон үчүн сиздин келишиңизге, ушул кызматка келгениңизге абдан чоң кубанып атабыз. Ушул кызмат сизге ак жолдой кызмат болсун, урдуңуз кут болсун, эртерээк барып куттуктай албасак дагы ден соолук берсин, мындай үй-бүлөңүзгө, өзүңүзгө ак жолдой кызмат болуп, эл аман, журт тынч болсун, мындай жаман оорудан сырткары бололу, аман эсен болуп, ушу элиңизге ак кызмат өтөйт деп баарыбыз ишенебиз. Элге кызмат кылсаңыз, эл кайра сизге бардыгын кайтарат деп ойлойм. Мен өмүр бою мугалим болуп иштедим. Ошон үчүн мен ошондой деп сезем. Сизге абдан чоң рахмат. Чоң ийгиликтерди каалайбыз иштериңизге. Эми мындан аркы Чүй университети жөнүндөгү маалыматты ошо Султан Мамбеткалиев менен бала чагынан, кичинекей чагынан бери чогуу иштеп келген Кыдыкбаева, Үмүт Сакбаева маалымат берет. Ошого көңүл буралы. Бул жака келсеңиз, бул Кыдыкбаева биздин социалдык жана психология кафедрасынын башчысы, Чүй университетинин профессору. Азыр сиздер уруксат берсеңиздер, ушу Чүй университети жөнүндө тарыхы жөнүндө кыскача маалымат берип койсо, андан кийин Чыңгыз Айтбаев переводчу болду. көп жылдан бери ушул Канча жылдан бери министрликти көрө эле келет. Анан өзүм да толкундун атмырым, бул кубанычтын толкундан болуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Купешев Болотбек Жушекович жана Чүй университетинин жааматы. Кайра куруу, жаңылануу, демократиялык ачылыштар, билим берүү тармагына көп өзгөрүүлөрдү киргизгендиги бардыгыбызга маалым. Ошол өзгөрүүлөрдөн улам элибизде жеке менчиктеги окуу жайларды ачуу менен жаш муундарга билим берүүнү алдыга койгон патриот инсандарыбыздын бири айтылуу мархум Султан Мамбеткалиев. Султан Мамбеткалиев 1989 жылы тилдерди тез үйрөтүү университет республикалык борборун түзгөн. Аталган борбордо кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр гана окубастан, кыргыз тилин тез үйрөтүү ыкмасында окутуучуларды да даярдай баштаган. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил деген бийик статуска ээ болушу менен эне тилибиздин кадыр баркын жогору көтөргөн, анын коомдук турмуштагы ролун калайык калкка кеңири тааныткан жана кыргыз тилди башка улуттун өкүлдөрүнө үйрөнө башташына себеп болгон зор окуя катары бааланып келүүдө. Кыргыз Республикасы 1990 жылдын башында эгемендүүлүккө ээ болуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон учурда эл арасында тилди үйрөнүү зарылчылыгы пайда болуп, ошол зарылчылыкты жүзөгө ашырганда гана адам кыргыз, орус, немис, англис жана араб жана башка тилдерде пикир алышууга жетишип, жаңы замандын жаңы фундаменттин түптөгөн мүмкүнчүлүк түзүлмөк деген максатта Чүй университетинин негиздөөчүсү, филолог, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык кадрлар академиясынын академиги,
Кыргыз Республикасынын Туризм Академиясынын профессору, Кыргыз Республикасынын Ректорлор Союзунун вице-президенти, Эл аралык кадрлар академиясынын академиги жана Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Эл аралык Турк академиясынын академиги, Чүй районундагы бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын камкорчулар кеңешинин төрагасы Султан Мамбетгалиев тилдерди тез үйрөтүү ыкмасын өз алдынча иштеп чыгып, ал методика оң натыйжаларын бере баштаган. Ошентип бара-бара тил үйрөнүүгө кызыктар болгон группалардын саны көбөйүп, биздин дарегибизге жылуу пикирлер менен элибиздин ыраазычылыктары айтыла баштаган. Ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, министрликтерден, райондук башкармалыктардан, чарба, завод, фабрикалардын кызматкерлери тил үйрөнгөн. Университет деген аталыштагы борбордун негизинде 1991 жылы 7 октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 596 токтомунун чечими менен республикалык жогорку колледж түзүлгөн. Бул окуу жай 1997 жылы 18 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 477 токтомунун чечими менен Чүй университети деген наамга ээ болгон. Билим алууга кызыктар болгон каалоочулардын саны өсүшүнөн улам кошумча филология, экономика жана юридика факультеттери ачылган. Окуу жай регионалдык ишмердүүлүгүн жайылтуу максатында 1994 жылы Таш көмүр, Ош, Токмо, Чолпон Ата шаарларында кошумча окуу консультативдик борборлору ачылган. Учурда университеттин базасында мындай окуу борборлору болгону Карабалыкта жана Таш көмүр шаарларында окуу процесси улантылууда. Чүй университетинде кыргыз илиминин бир топ каймактары, калкына кадыры сиңген мыкты илимпоздор иштеп кетишкен жана ошондой эле окуу жайда дагы эле эмгек жолун узартууда. Алсак, педагогика илимдеринин доктору Абакир Мамытов, филология илимдеринин академиги Сыртбай Мусаев, педагогика илимдеринин кандидаты Такабай Асанакунов, философия илимдеринин доктору Жаңгырбек Бокошев, филология илимдеринин кандидаты Сатар Эргешев, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, филология илимдеринин доктору Куат Саматов, филология илимдеринин кандидаты доцент Айгүмүш Исмаилова, юридика илимдеринин доктору Медет Букуев, юридика илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Карасартов, география илимдеринин кандидаты Расул Самаков жана техника илимдеринин кандидаты Жумабек Кулжабаев агайларыбыз жана башка ушул сыяктуу илимпоздорубуз эмгектенет. Ал эми университеттин бүтүрүүчүлөрү жөнүндө айтсак, учурда кыргыз элине кызмат кылуу менен белдүү жерлерде эмгек жолун аралап келүүдө биздин студенттерибиз. Мисалга алсак, Момуналиев Нурханбек муну баары жакшы билишет болуш керек. Биздин окуу жайдын бүтүрүүчүсү, ал өкмөт аппаратынын жетекчиси болуп эмгектенген. Кыргыз газынын генеральный директору, гендиректору, башкы директору Айтикеев Саламат. Ал эми Сыдыков Канат болсо жогорку кеңеште бөлүм башчы болуп эмгектенүүдө. Ички иштер бөлүмүндө Асаналиев Бакыт подполковник деген даражага чейин жетти. Ошондой эле Кара Суу, Кара Буура районунда Мусралиева Аида деген бүтүрүүчү сот болуп иштейт. Ал эми Муканов Элдияр жаратылыш ресурстар министрлигинде юрист жана башка ушундай көп студенттерибиз көп жерлерде жакшы кызматтарга да
элдерине керегин тийгизип эмгектенип жатышат. Султанмамет Кариев атындагы Чүй университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан биздин желекти желбиретип алып келген спортсмендерибиз да бар. Алар дүйнө кеңири таанылган классикалык күрөш боюнча Азия чемпиону Данияр Көбөнов. Ошондой эле Алмазбек Райымкулов. Маркум Султанмамет Кариев баштап кеткен билим берүүнүн даңгыры жолун азыркы мезгилде окуу жайдын, окуу процессин уюштуруу менен кыргыз элине кызмат кылуу жана жаш муундарды тарбиялоо жолун Жубайы Эгембердиева Бурмакан эжебиз баштаган педагогикалык жуун топ иш алып барууда. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Негизде биринчи сиздер ушул университеттин тарыхы жөнүндө кыскача билип алсын деген ой менен ушундай эрежени ушундай кылып койдук. Кечирим сурайбыз сиздерден. Эмесе урматтуу жамаат, азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын билим берүү министри Купешев Болот Дүшекович агайыбызга берели. Баарлашуу, диалог ретинде өтүү үчүн. Кубаттуу Султанмамет Кариев агайын атындагы университеттин педагогикалык жааматы, агайлар, эжейлер, кымбаттуу. Мен да өзүнчө бүгүн абдан чоң кубанычтамын. Ушу сиздер менен келип, мындай тегерек отуруп сүйлөшөлү деп университет жөнүндө маалымат алып билеличи деген ой менен келдик. Султан агайды кенелей бала кезимден бери жакшы билем. Мен ал кишинин түздөн түз окутуучусуларынын биримин. Султан агай менен коллега да болгом. Студенческий профсоюз государственного университета болуп председатель болуп иштеп атканда мен ошо окуган факультеттин профсоюздун төрагасы болуп, өзү шайлатып, өзү чогуу жанына алып жүрүп 2 жыл иштешкем. Өмүр бою бул киши менен жетелешип эле келдим. Агайны болуп эле агай болуп, устат шакирт болуп келдик. Акыркы мезгилдеринде кичине билбей калдым каякта эмне болуп жүргөндөрүн. Себеби мунун баары турмушка байланыштуу болду, өйдө төмөнгө байланыштуу болду. Бирок бүгүнкү күндө ушул жашоодо өмүрүмдө болгон бир чоң ийгиликтердин кескин бөлүгү, абдан чоң бөлүгү бул Султан агайдын кошкон салымы, мен тарбиялануумда, билим алуумда, бардык жагында Султан агайдын өзүнүн таасири бар мага тийген. Агайды жөнөкөй инсан катарында мен абдан жакшы көрүп, сыйлап келгем акырына чейин. Бүгүн да сыйлайм. Аябай күчтүү инсан болчу, жөнөкөй инсан болчу. Дагы эмне дейм, үй бүлөсү менен үй бүлөсүндө бала бакырасына аманчылык каалайм. Ошо бактылуу, бакубат өмүр сүрүп, Султанмамет Кариевдин үй бүлөсү же бала бакырасы деген бул өтө бийик нерсе. Ошого татыктуу жооп бере турган өмүрдү сүрүшүнө мен тилектешмин. Атын алып жүргөн университет алдыга чоң кадам иштейт деп ойлоймун, ишенем. Ал эми бүгүнкү күндө университеттеги ийгиликтерди угуп отурабыз, кандай инсандар, кандай агайлар, эжейлер иштейт экенин угуп отурабыз. Ошон үчүн бул жерде азыр мактай берсе сөз да жетет, убакыт да жетет. Султан агай жөнүндө кеп салсак аябай узакка кетебиз да. Гегетиден канча академик, канча генерал чыкты эле, ошолордун бири мен деген күчтүү гегетиликтердин бири ушу Султанмамет Кариев болгон. Киши өзүнүн туугандарына, балдарына эмес, бул киши элге кызмат кылган, далай балдарды, шакирттери бар, чоң айтып сөзөйт. Жүрүм-туруму сүйлөгөн сөзү менен эле тарбиялап койгон адамдардын бири. Ошон үчүн бул киши менен сыймыктанабыз. Анан эми
Sizlerden şu bugün imenle bugünkü gündü şu Sultan Ağay'ın üniversitetinde gelip kolektif menen ağayceler menen jolup amandaşıp uçuraşıp anan köy deyt ekenbiz, problema deyt ekenbiz, kanday bir neçta tileklerimiz kanday emne iş kılsak, kanday birgeleşip işlesek, jana aytып atasыңар министерство Гүлабайда калдык эле, коллегияга Сүйлөбай калдык эле деп, мына коллегиясы да министерствосу алдыңарга келип отурат. Силерди багызбай деп. Ошон үчүн ушул жерден ачык айткан сүйлөшүп, бир эле нерсе менен улам айтып бергенден элде эле тажайтам жакшы билем. Бир эле нерсени айткым келет, ушул университет чын эле алдыга кадам таштап, Кыргызстандагы университеттердин, жеке менчик университеттердин эле эмес, мамлекеттик университеттердин ичинде да кандайдыр бир татыктуу ордунда ээлеп ошого ээ болуп, анан бүгүнкү заманга алдыңкы технологиялар болобу, методикалык ыкмалар болобу, жана цифровизация деп атабыз. Тил жаатында, тил боюнча кечээ эле мына 23 мектепке бардык. 23 мектепте 2 сабакка катыштык мына Калыс Токтосович менен биргеликте биринчи орун басар жакын арадан бери Муртаз Тапкатчы болчу. Өбүрү ушу мен көп мектептерде директор болуп жүрүп анан аким кыла коюшу орто жерден. Ошон менен педагогикалык жолумду токтотуп бууп салышып саясатка барып 5 күн аким болуп туруп анан 15 жыл репрессияда жүргөн адаммын. Мына ушу жакын арада эле май айында келип министрликте иштеп атам. Ушул тетиги 5-10 жылдан бери, чындап айтса 5 жылдан бери уултуктоодо жүрдүм. Өзүмдүн жанымда өзүм багып, менин фамилиям эме тетиги Чикотилонундай эле болуп калган. Уккусу келбей эч ким. Анан Кудайым бар экен, Мусаев агайыбыз айтчу эле, Кудай бар болуп чыдап жүрсөм бир күнү келет деп, ошол күн келип анан иштеп жүрөм. Иштегенде эле мен жөнөкөй эле мен бул агайдын учениги болгондон кийин ошол эле агай болом деп башка эмне болмоду. Анан Калыс Токтосунун үзгүлтүксүз иштеп кетет. Баарын жакшы билет. Ысыкта да, соокта да министерство образованиянын акыбалы кандай болгонун бүт билет. Ошон үчүн бүгүн чогуу барып берели деп келгенбиз. Анан мен ойлойм көчөгүнө 23 мектепте орус тилде, немис тилден берген мугалим сабак өтүп атат. Өзү орус экен. Бир 30 бала отурат сабакта. Ошон үчүн жана тил жөнүндө айтып бериңер. 2 орус бала отурат санасам. Эжеи сабакты да, түшүндүрмөсүн да, суроо жоопту да немис тилинде жүргүзүп атат. Ошол балдар 2 класс экен, 1 класс, 3 класс экен. Кадимки мына азыркы биз сиздер менен сүйлөшүп аткандай эле сүйлөшүп жооп берип, пикир алмашып, талаш тартышка мугалим түртүп атат. Ошону спорт этип, талаш тартыш кылып немис тилинде иштеп атат. Ана математика сабагына бардык, немис тилде берет экен. Анысы да Анысы канча класс экен, 4 класс. Анысы да жок. География сабагы, же дагы математиканы дагы сабак. Шунун баардыгында немис тилче сүйлөп атат. Бир класста кыргыз эжеи сабак берип атат. Балдардын баары эле кыргыздар, азыркы бир 2 эле орус, анан 23 мектепте орус мектептеринде кодулуп атпайсызбы биз? Жок, орустар азыркы бир бүт немисче сүйлөп атат. Ошол жерден бир эжеи айтып атат. 3-класс Биринчиден баштап 11-ге немисче сүйлөп атышат. Сабак өтүп атышат. Анан ошол жерден бир орус эжеи немисче сабак бергенин айтып атат. Суроо берсем, болобу дейт, бериңиз десе, мен үчүн мына могу кыргыз эле балдар дейт. 1 класста, 2, 3, 4 класста ар бир предметти немис тилинде кабыл алып, сүйлөп, жооп берип иштеп атышат. Айым үчүн кыргыз тил государственный языкта сүйлөлбөй атышат, ушул эле балдар дейт. Бул бизге чоң сокку. Бул суроо эмес. Ошон үчүн мен бүгүнкү келгеним дал келип атат. Кандай нерсе болбосун бул жашоодо мен үчүн бекер эмес да. Көчө 23-кө Кудайым бекер айдап барган жок.
Oşo sözdü uksun dedi. Sebebi etlesi yakagelerinde Allah'ın bilgen. Bu da uşunday gep kursak degende. Biz men yanında biz uyalbay etpeyli ministerstodagı kırgız tildi önüktürü jana başka degen başkarmalık ustar eken oşolordan aylık köpsülerden üretöy malar bilgiler konstitut otasın nemis tilde moğolарды депчи Akbesek biz degen çıntıktan çıkırıptır biz kırgızca süylöylbeydi kırgız til çoğul ölüp atpay anı kalpele kıydırıp çırıldaganın üstünden aga ындай визуально кыйкырып атпайбы чыгып чоң трибуналардан өнүктүрүш керек анан акча бериш керек экиле нерсе өнүктүрүш керек акча бериш керек 30 жыл өттү арада бир Кыргызстанда кыргыз тили өркүндө өсүп кеткен жери жок сүйлөгөндөр азайгандан азайып атат дагы бир чоң проблеманы байкап атам Dağın son problemi Kırgız tilli mekteplerdi 90'lı yıllarda buna görgeneş bolup jantalaşıp Kırgız tilli mektep olsun, Kırgız tilli mektep olsun dediler. Oşondo orus tilli mekteplerde aябай жакшы окуган окуучулардын ата-энелери да патриоттук сезимге таянып, биз кыргызбыз, биз эгемендүүбүз деген ой менен баары орус кыргыз мектептерге алып келген. Бүгүн баардыгы тең кайра орус мектептерге ачылды. Мондай тенденция бар, ал жок эмес. Буга да өзүбүз күнөөлүүбүз. Биз бирдемени чала жасайбыз. Жүрөгүбүздөн жасабайбыз. Калпеле жасайбыз. Көргөзмө показуха кылып жасайбыз. Ошон үчүн мен сиздер менен бүгүн ушу маселени карай кетсекпи дегенде пикириңерди угуп. Мына кадрлар жетишпейт. Кыргыз тили мугалим жетишпейт дегенде күбөсүн. Biz regiondorun baarını kıdırıp geldik. Baardık regiondorda oku jaylar menen ушундай коллективдер менен жолугуп атабыз. Анан мейли орус тили, мейли аңгыз тили жетпейт десе бир жөн, анан кыргыз тил мугалими жетишпейт дегенде күйбөгөн жерин күлбүлүп. 30 жылдан бери жок эле дегенде мына Кубат агай билет болуш керек. Жок эле дегенде ушу кыргыз тили өнүктүрүү комиссиясына президенттин алдындагы. Жок эле дегенде бир 25-50 миллион берилип келатат да. Ошолорго продукция каякта жок işte. Элдин пейили кетип пейил жок жерде ырысты токтобойт дейт, кут конбойт дейт. Пейилде оңдоп жашоого көз карашыбызды оңдоп бир чындыкка багыт алып анан бир жарыкчылыкка үндөп ошол жака багыт алсак жакшы болот эле. Каралоо, жамандоо, анан текеберчилик, анан ман соккорчулуктан кетсек болот эле. Анан бири-бирибизди кыргыз эли бул өтө бизге тиешелүү, бири-бирибизди жек көрүүдөн, жана ичи тартыктан, көрө албастыктан арылбайынча биз ушу ойдон саскап атабыз. Муну мен ачык эле айтып атам. Мындай нерселерден кетиш керек. Эмнени ойготуш керек? Иман сабыбызды ойго түшүбүз керек, ар намыстуулугубузду ойго түшүбүз керек. Эми ар намыс ойгоно турган мезгили чагыры келген 90-чы жылдарда эгемендүүлүк менен бирге. Эмне үчүн Казакстан өркүндө өсүп атат? Мейли кемчиликтери бар, жетишпеген жагы бар, бирок жалпы жонунан өркүндө өсүп атпайбы? Эмне үчүн Өзбекстанда мисалы эли ынтымактуу болуп өркүндө өсүп атат? Ислам Ганиевич Каримовду элдин баары жек көрчү. Кызыл камчы деп. Бирок ошонун аркасы менен Өзбекстан тап-татынакай кылып, ийгиликтүү кылып, Мирзиёевке чыдап кетти. Өзүнүн кызына, баласына деп жанталашкан жок да, тытынган жок. Өзү деле аябай бай болуп, миллиардер болуп кеткен жок. Татынакай мамлекетти, өнүккөн мамлекетти чыдап кетти. Мейли кийим-кечек жагынан, мейли токошто азыраак жеди эл журту. Токошто азыраак жеди. Бирок оборонасы кандай күчтүү? Борбор Азияда 2-нчи орунда турат, Турциядан кийин. По вооружению, по обороне. Азыр тике карап көр, 30 мүнөттө Бишкекте алып кирип келишет. Анан намыс деген ошол. Анан алардын дымагы Борбор Азиядагы лидер мамлекет болду. Өзбекстан. Казакстан аны менен талашып атат, мен лидер болом деп.
бирок детяктар Турция карап турат, биз эч жагы лидербиз. Ушундайда биз намыска келгендин ордуна мына кечеги таптакка өткөрүп берген шайлоонун аркасынан эмнени гана кылбай атабыз. Кызыл кыргын, окуйналар, ушундук нерселер болуп атат. Эми биз качан оңолуп, качан бир намыска келебиз, ошон үчүн намыстаналы дегеним да. Анан биз көп менчикти университеттерди көрүп атабыз, колледждерди көрүп атабыз, мектептерди көрүп атабыз, университеттерди көрүп атабыз, бүт региондордо, Уруш, Бишкектеги. И технологический, и технический, и методический баардык жагынан эми баягы эле Стамбулдагы, андан мурун Венгрия, Америка, мен мурдагы ишиме байланыштуу мен жеке бир менчик сыяктуу организацияда иштедим, наемный болуп. Мамлекеттик кызматка такыр жоготкондон кийин кеттим. Мага даже мектепти берилгенден ыра көргөн эмес. 5-жылдан бери мен сурачымын, мага бир мектеп бергилечи, урак кулап калган мектеп. Мен ошону көтөрүп берейин, дагы бирөө лишний болбостур деп. Ошону да ара көрбөй коюшкан. Анан ошончо жылдан бери келип кайрылсам, мен аябай оңолуп кетти го десем, эчтеке жок, оңолуп бүтүптүр. Анан коллективдерди карасаң, мугалимдердин же маянасы жок, же тиги жок, же бул жок, же социалдык жактан андай коргоо жок. Чайналып, кыйналып келаткан кез экен. Мына майдан бери ачык айткан айтчу жердин баарын айтып атып, көп нерсе оңолуп атат. Жаңы бюджеттик жаңы жыл келгенде ар бир мугалим өзү эле сезет. Мен Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Кайсы жагында оңолуулар болду. Баардыгын ордуна коюп жакшынакай кылып атабыз. Мен айтып атам, эми заманбап, жакшы жаңы нерселерди колдонуп, ошого үйрөнүп, ошону биз деген камтып кетишибиз керек. Бирок мурдадан бери келген жакшынакай педагогикалык системабызды түпкүрүнө чейин уратып кулатпай, наоборот, кошумча кылып туруп жаңы нерселерди обогащать этип туруп анан кетишибиз керек дальше деп атат. Биз деген 30 жылдан бери болгонду талкалап аракет кылып келгенбиз, талкалап. Өнүгүүсү эмес, талкалоонун артынан келгенбиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндөн бери баягы биз келип чогуу иштей баштагандан бери андай процессти токтотолу деп чечкенбиз. Токтош керек. Эч ары токтош керек. Болгон нерсени талкалабаш керек болчу, уратып кулатпаш керек болчу. Чеке ысып мындай бир алдыга чыгып кеткен эчтеке жок болуп атпайбы? Айрым жерлерде мындай бир менчик университеттер аябай алыска кетип калган да, бардык жагынан. Анан мен азыр келип могу Корожайды мурун деле ары бери өтүп агайды эстеп ичим күйүп эле жүргөн, жүрөгүм ооруп эле, жүрөгүм өйүп жүргөн. Ушу биз качан бир тетигилерге окшошобуз, тигилерге окшошобуз деп. Анан бүгүн сиздер менен сүйлөшкөндө ушунун тегерегинде көбүрөөк кеп кылып, анан Данияр мырза баардыгын тизмектеп жазып туруп, анан бир задание кылып, анан эми менчик болсоңор да кандай болсо формалар менчик болгону менен сотчулук. Бирок сиздер больше кыргыз балдар менен, кыргыз кыздар менен көп иштейсиңер. Анан ага эжейлерди даярдайсыңарбы, тартчыларды даярдайсыңарбы, ошол жагында күчтөндүрүп иштеп, жакшы кадрларды целевой кылып даярдап, тияка бияка аны мейли контрактта окусун, силерге келсин, тандап алып окуса, ошону да тетиги мамлекетиңе кызмат кылышың керек деген мындай багытта биз тарбия берип, биз ошого көндүрүп, оюн, санаасын ушуга бурушубуз керек, биз элди ойлоп, мамлекетти ойлошубуз керек. Биз эми ачык айтканда айып жок, Биз чекесинен акыры жоголуп кете турган калкка келип калдык. Мамлекет. Байкап көргүлө чек араларда жаатында эмне болуп атат, канча жерлерибиз кетип атат, кандай сүйлөп атабыз, кандай кийинип атабыз, кандай өзүбүздүн тартынакай үрп адат салттарыбызды эмнеге алмаштырып атабыз бүгүн жаштар. Мына келечек муун деп сүйлөйбүз. Жаштар деп мына кадимкидей эле 20 жыл эмес, 15 жыл деп коелу эми, 15 жыл 10 жылдан бери кадимкидей бөлүнүп алдык Кыргызстан. Колдон келишинче, орусча айтайынчы, где это возможно и невозможно биз бөлүнгөнбүз.
уру, көчө, переулка, дагы эмнелерге кокту колот, ал чоң нерселер. Ошол жерден баштап кетти. Анан уже мисалы менин чоң атам фамилиясы тигиндей болсо, анын бир тууганын фамилиясы тигиндей болсо, ошол экөөдө бөлүнүп калды. Бул эмне деген жок. Анан ушу бөлүнүп жарылуудан пока кетмейбизчи. Анан балдарыбызды бир жакшы жакка бурмайбызчы, биз эч качан оңолбойбуз. Жөнөкөй нерседе турат оңолуу деген, бул бийигүүнү гана билдирет. Анан жаштар дей бердик 10 жылдан бери, жанагы убактылуу өкмөт келгенден баштап эле сайрай баштады. Ушу жаштарды көтөрүш керек. Жаштарды көчөдөн кармаган эле бияна кызматка коюп эле жаштарды да көрүп атат. Жаштар могу жерде тарынбасын, жаштардын ичинде да уже Кыргызстанды 5 сомго сатып ийин десе жөн эле акыткенден такетип тургандарды деле көрүп атам. Ишке жарап тиги өтүп кеткен ата бабадан келаткан жакшы нерсени, түптүү нерсени сактап, ошонун аркасы менен бүгүн биз кыргыз болуп турган аксакалдарыбыз да көп. Ошон үчүн биз жаштар, карылар деген сөздү унутуп, элбиз, бир элбиз дегенге келишибиз керек. Анан килейген академик болобу, депутат болобу, той томолоктордо мондай бир микрофонду алып алып туруп, аябай сүйлөп туруп аягында бар бололу, бай бололу дейт. Аман бололу, адам бололу деген бир киши жок. Анан мен ушундайларга чимге? Мен тиги бир илимий бир теманын ичин казганды коюп, могуларды оңдоп алсак, анан ошол жака жетишебиз. Арнабызды улуттообуз керек, биригип иштешибиз керек. Ну и что форма собственности частная, если она приносит больше пользы для страны, чем государственный какой-то университет, почему бы не работать с Чувским университетом? Ошон үчүн келдик да. Анан министрликтин эшиги ачык. Келгиле деп атам. Бирге иштейли деп атам. Сунушуңарды бергиле, биз сунуштаган нерсени кабыл алып көргүлө. Анан май айынан бери 5 майдан бери иштеп атам. Чүй университетинен келди, мына ушу бир маселе бар эле деген бир киши көрө элекмин. Ректоруңар келди, сүйүнүп кеттим, Чүй университети келиптир деп. Кудай буйрса иш оңолот го десем, келип жөнүнө чакырып коюп кетип калдым. Бирок педагогиканы катуу талкууладык. Бул киши мени коркутуп үркүтүп, тиги Финляндиянын анан тияктын педагогикасын бир көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле деди. Китептерин алып чыкты. Финляндиянын школдорунда кандай сабак ыкмаларын билип койсоң болот эле дегендей сунуш кылды. Мен айттым, мен Финляндиянын библиотекасын бир жакка өчүрүп алгам деп. Сингапурдун көчүрүп алгам. Бул билимди өркүндөтүү ыкмалар жана практикалар, анан теориялар кандай деп ошондой китептер көп. Анын баардыгын мен алып алгам. Мен тепки советский педагогиканы эчтекеге алмаштырбайм. Агайга айтып, сен мактап аткан, сиз мактап аткан финдердин педагогикасын окуп чыктым мына китептерди деп көрсөттүм. Бирок фундаменти баары эле советский педагогика болуп чыгып аткан. Ошон үчүн все, что сегодня является новым, хорошим, интересным и передовым, это очень хорошо забытое старое. Ошон үчүн аны деле тектилөөгө өртөп талкалай бербеш керек. Мектептерди, бала бакчаларды, общежитиелерди канча деген шылуундар дейм, преступниктер менчик кылып кетишти. Ошонун баардыгын менчик кылып алышат да бүгүнкү күндө. Анан баягы эртең баарыбыз кырылып калчыдай бир мезгил болду эле, талап тоноп тетиги айыл чарба тармагын анан жанагы айылынан эмне деген эл Советтер Союзу менен күчү менен поливной сууну, сугат сууну тиги бир айылдан райондун тияк башына жеткириш үчүн лоток салып, лоток железобетон
Жакшынакай түшүм алчу. Ошол лаптоптун баарын чакпадык болуп отуруп алдык. Ичине зымдалып. Азымдалып биз мамлекет курабыз деген жокпуз да аны Кытайга сатып. Ошол бүгүнкү күнгө чейин бар. Илгери тетиги таза суу ичиш үчүн айылдан айылга тоолордун арасынан тешип тоолорду, трубаларды киргизип, чоң трубаларды ошолор менен суу жеткирчи. Бир ошо bir ayda işlesen regionda. Balдар geliptir, Bolotova tiyaktan taşıp satsak momça olur. Momça turuva var eken, anan keyin bir ay istedi. Men aytdım, közün jırgagan jerge girsin. Turmuş oңолот, ekonomika утуна турат. Ошондо труба издебейди, ошо готовый трубаны кайра иштетебиз, суу келет элдин баарына. Райондун баарына суу жетет ошо. Таза сууда кыйналбайбыз да. Баары тең бар болчу бизде. Өзүбүз сүйүнө жетти. Теперь нечего плакать. Акыл эсти жыйып туруп алдыга багытталышыбыз керек. Иштеш керекпиз. Биз иштебеген калкпыз. Иштебеген калкпыз. Мен кээде жумуштан задание бере электе, чогултуп алып, задание бере электе уже 5 киши суранат. Баягы Берегис автомобиля деген кинодо жетекчиси айтат го, извини, у тебя еще сколько осталось там, дяди, тети, дедушки, бабушки. Я посчитал, у тебя чуть ли не там 80 их штук, так? Күн деле суранат. Эч ким иштейин дебейт. Бүгүн деле ошол. Ашылуунда уктабай эсе албайт. Алар болгон жердин баарын шимшип жүрүшөт. Ошон үчүн мугалимдер, мына урматтуу, кымбаттуу ага эжелер, биз коомдогу эң биринчи катардагы элбиз. Мугалим деген адам коомдо депутат да эмес, министр да эмес, губернатор да эмес, айыл өкмөт да эмес, коомдо общество и первый ряд это мугалим, носители культуры, интеллигенция, образованные. Биз биринчи катарда турушубуз керек. Бүгүнкү күндө биз кайдабыз? Анан бизди элем үчүн сыйлабай калган, себеби биз өзүбүздү сыйлабай калганбыз. Биз мугалимдер кошоматчы 200 болуп калгандан кийин анан калган эл эмне болот? Биз калган элди күнөөлөйбүз. Биз алдыңкы сапты толуктап турган категория болушубуз керек обществодо. Биринчи Кудай элчиси, анан мугалимдер туруш керек. Мен ошондой мамиле кылам мугалимдерге. Анан биз барып кээде күлөсүң, ушул өзүң колуң менен түптөп жакшынакай нерсени жасап калтырып кетип атканда, эпадан бир саясий мотив менен сени кордоп ошол жерден алып атса, ондай коллектив отуруп берет аман эсен. Бир ишиңди айтып койбойт экен, мондай кыл деле ушул агайды бекер кылып атасыңар. Жок дегенде уят кылбайды, жөн эле бошотуп койгула дебейт экен да. Бул эки жүздүүлүк. Бул кайдыгерлик. Ошон үчүн айтса керек, сиздер менден жакшы билесиңер. Орусчасын кыргызча айтып көрөйүн. Мени жакшы көрсөң болот, макулмун. Жек көрсөм да болот, ага да макул. Суранамын, мага кайдыгер болбочу деген бир сөз бар болуш керек орусча. Кайдыгерлик эң опасный нерсе. Ошон үчүн мындан ары мына Султан Мамбетгалиев агайыбыздын, агайымдын университетине дагы жолу кайталап атам. Биргелешип иштейли деген киши жок болсо, келип кетип тургула дегенде барса киргизбей койгон болсо, пожалуйста келе бер. Ийли тобуңар менен чогулуп алып күндө үймөлөктөшүп керек. Управлениялар бар. Управлениялар бар. Отделдер бар. Бүгүнкү күндө министерстводо эми 100% болбосо да 50-60% башка жолго түшүп бурулуп бараткан көрүнүш бар. Ошон үчүн бирге иштешели, бирге кадр даярдайлы, бирге адис даярдайлы. Анан агайдын 80 жылдыгын белгилеш керек. Биз колубуздан келген жардамды берели, өкмөт жагына да сунуштайлы. Себеби чын эле бул жашоодо аябай бир жакшы нерсе жасаган адамдар көмүскөдө калат.
Men жаш болсом да кичинекей, жаш дебедим. Кичинекей болсом да өзүм да ошолордун катарындамын. Бир жерден бир атым аталбайт да, ушу жетекчилик жакта айтып атат чоңдор. А элдин ичинде Кудайга шүгүр тоо. Ушу кишинин эле агайы болуш керек, Зияшбектен. 100 жылдыгын өткөргөн университетте. Бир практический конференция сыяктуу кылып. Анан мен барган депутат болчумун. Сизден уруксат албай жашынып барып койгон ошо жерге. Анан ошо күнү филармонияда Отунбаева, Атамбаев, Текебаев баары баш болуп, филармонияда Ибрагим Жунусовдун 50 жылдыгын өткөрүлчү. 50 жылдыгы. Ибрагим Жунусовдун заслугасы жанагы эле бир ыр. Балам жан балам. Болду. Башка заслуга жок. Зияшбектен заслугасы эмне? Бир эле нерсесин алганда 10 жыл одиночный камерада Саманчин, Ташим Байжиев болуп отурушкан. Саманчин менен Тыныстановду аткан. Экөөнү айдаган тияка. Омскийде крытка деп коет, одиночный камерада отурушкан. Иштегендери рудник болгон. Эмне үчүн? Бүгүн баарыбыз жөн эле докторскийде жасап атабыз, кандидатскийде жасап атабыз. Баарыбыз ученый болуп атабыз Манастын аркасы менен. Манасты казып чукуп эле докторлор чыгып атат, кандидатына бүтөт. Мен айтат элем, Манас жайын эле койгулачы. Манас эмете Сейтек деген биздин бир баалуулугубуз бар, ошону жайына койгул. Жок, ошону чукуп эле. Ошол Манасты сактап, Манасты түптөгөн кишилер ушулар. Ошон үчүн мен адабият, алфавит, букварды орусча айтайынчы, кыргыз тилдин грамматикасын, мындай бүгүн биз сүйлөп урунуп жүргөн тилибиз, эне тилибиз дегендерин башатында турган. Ошон үчүн камалганда националистическая организация Алашка байланыштуу деп туруп. Анан ошол киши, мен мисал келтирип атам, ошол киши 100 жылдыгы университеттин большой залында өтүп атат. Ибрагим Жунусов филармонияда участием президентов, правительства и депутатов. Какая разница? Разница в чем? И кто мы после этого? Мен ушинтүүнү айткам ошол жылы сахнага чыгып. Марбайжиев артыман кубалап жетип, айнанам балам деп батасын берип, анан сен кимсиң вообще деп койду. Мен мугалиммин деп. Көргөн иште депутатмын деп. Фамилиямды айттым. Ойлодум да каматат го деп. Айттым, тетигилер жерде сайран теппей, бул кишинин өткөрүп койсо, Ибрагим Жунусов ушул кишилердин жашына жетсе деле ыраазы болуш керек. Биз деген баалуулуктарды ордун алмаштырып келгенбиз 30 жылдан бери. Биз кол ийгисине тартат деп келгенбиз. Ошонун баарына жалпы эл кайдыгер болуп келген. Ошон үчүн биз бүгүн мы получили то, что заслужили. Сами. Никто не виноват в этом. Дети көчөдөгү кыйкырып жүргөн жаштарыбыз, улууларыбыз, кичилерибиз, баардыгы аялдарыбыз уят сыйтты жөн эле наарнамыз тебелеп тепсе ошол жерде кыйкырып өкүп жүрүшөт. Айланайын биздин эл качан ошондой эле. Кенеде элди монту сүйүштүрүп, чагылыштырып, согуштуруп аткан башкалар экенине могу жетпей атпайбы? Ошон үчүн ынтымактуу болушубуз керек деп ойлойм. Биримдиктүү болуш керек деп ойлойм. Сен кайда элесиң деген суроону токтотуш керек. Кыргызстанда, Бишкекте тургандан кийин сен Бишкек экениң, кыргыз экениң белгилүү да. Аны сурап эмне кереги бар? Жанагы Черчилль дегенге суроо бергенде, успех Черчилль. Сиз эмне үчүн 12 партиянын мүчөсү болгонсуз дегенде айтканды. Мен уже 12 жолу партиянын мүчөсү болгом, ар кайсы партиянын. Бирок 4 жолу премьер-министр болдум. Британиянын сааздан суруп чыкканга эмгегим зор. Мен керек болсо учурунда шайтан менен да дос болчумун. Лишь бы Британияга пайда болсун деген. А бизде андай жок. Лишь бы Кыргызстанга жаман болсун, калгандары пайда тапсын бизерден деген сөз болот. Ошон үчүн мен өзүбүз биригип, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз, эч ким бизди көккө көтөрбөйт, запомните. Если идет кредит,
значит за этим кредитом что-то стоит. Какая-то выгода стоит. Не бывает ничего бесплатного, бескорыстного. Ишенип ага бүтүп отуруштун кереги жок. Эми иштешибиз керек. Акаев менен Жумгалбек Аманбаев кандидат президент болду эле илгери. Жумгалбек Аманбаев таласка барса, тиги Акаев жолугуп кеткенден кийин ал жерге жолугушуну Аманбаев койгон экен. Стадиондо күтүп калган экен. Анан жөө жалаңдап Жигули менен барып тиги киши. Стадиондо эл жайылып, чогулуп, топ-топ болуп сүйлөшүп отурушат, аны эч ким карабайт. Жигули менен келди да кандидат президент. Анан келгендеги эң эле биринчи сөзү эмне? Элди карап айтып турайт, эл эмне жатасыңар? Эмне отурасыңар? Тургула. Жок. Менде да жок, Аскарда да жок. Иштеш керек дептир. Ошон үчүн иштейт. Айтайын деген сөзүм ошол, ынтымакта бололу, иштейлим, мекенибизди сүйөлү, тилибизди өтөлү, элдин катарында, элдин алдында бололу. Тетиги убакытта тияка отуруп койчу деген тойлордо көп көрдүм, бир директор школ кирсе же бир мугалим келсе, кечигип калса же, орун жетпей калса, бири менен сүйлөшкөндө көп уктум ушуну. Айтайт ким? Техникумдун директору, тетиги мектептинде, анда тетиги отуруп койчу, Бакыш. Какой Бакыш билем. Биз кирип келгенде, мугалимдер кирип келгенде, депутаты да, министрлер да тура калып, кол берип, учурашып, төрдүн башына отуруш керек. Бул Жусуп Баласабынын сөзү, меники эмес. Эп адам андай кылбаса, андан уялбаш керек. Опять-таки Жусуп Баласабын айткан. Төрдү ээлеп алган болсо надандар, булага да калганын ардан бар. Жакшы адам, билимдүү адам, мен кошуп атам, илимдүү адам улага да калган болсо, анда төрдө ошояктı биле берет дейт. Ошон үчүн агадарынан башка бирок биз сыйлай турган деңгээлге жетишибиз. Мен ошону айтайын. Анан мындан ары биргелешип иштейли. Чтобы у вас здесь все новейшие технологии, методики, чтобы здесь было. Бир аракет кылгыла, биз көмөк көрсөтөлү, но не бул киши конкретно кабыл алат экен. Пусть он не думает, что я ему завтра 500 000 денег отправлю. Мугалбек Аманбаевди бекер айткан жокмун? Жок. Ой пикириңиз, сунуш пикириңизге абдан чоң рахмат. Сиздин ушу келип биздин ак босогон аттап бергениңиздин өзү чоң жагдаа. Бул тил жана мамлекет бул бири-бири менен тыгыз байланыштагы ыйык нерсе. Биз ошондуктан ушу тил Султан агайдын ишин улантуу максатында тил жаатына басым жасап жатабыз. Биз Чүй университетинде ушу 20-25 жылдарга караткан мамлекеттик тил өнүктүүнүн тил жана тил саясаты өнүктүүнүн программасында иштеп чыктык. Кудай буюрса биз ушу 5 жылдык планга коюп, ушун боюнча биз сизге айтабыз кандай иштеп. Андан эсе элки сөздү урматтуу Чүй университетинин жамааты, биз республикабызда билим берүү системасына абдан чоң салымын кошуп келген. Мен азыр кыскарткачы деп алдым. Садыканов Калыс Токтосун иштегенде эле ошо билим берүү системасында чындыгында мен өзүмдүн көз карашымда, жалпы көз карашта билим берүү системасына абдан чоң салым кошуп, бир карасаң Алайда, бир карасаң Ошто, бир карасаң Өрдө, Ак башында кабинетте отурбай ушу билим берүү системасына чоң салым кошуп келе жаткан азыркы сөздү ушул билим берүү министринин биринчи орун басары деп азыр угуп атабыз. Чүй университетинин аттандыр Калыс Токтосун ушу биринчи орун басары министр болгонун куттуктап кол чалып коюп, анда азыркы сөздү Калыс Токтосун агайга сөздү сизге берели. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен да баштадым. Ушул университеттен келип отурганына бул иши
эч абдан жакшы, мазмундуу сүйлөп берди. Мен Султан агайдын бүгүнкү ушул университеттин түптөгөндөн баштап билем. Анткени ошол убакта 95-жылы мен Чукташтын помощниги болуп келип, эң биринчи ошол мамлекеттик университеттерде конкуренция болсун деп, эң биринчи болуп ошол Кыргызстандагы жеке менчик университеттик ошондогу ушул колледж болуп ачылган. Ошондо дагы мына болчу айткандай биздин да салымыбыз бар, ошол жерде министерство биз колдоп ошол кишини ушуну ачканга уруксат бергенбиз. Андан кийин ошол 96-жылы Кайрылыш Чуктач менен биз кийин аны университет кылып жанында болгондо дагы ошо документтерди биздин колубуз менен кеткен. Аны Султан агай абдан жакшы билет. Султан агай жөнүндө айтып берсе көп, жөнөкөй ошондой мугалимден баштап эл мугалимине чейин жеткен киши, Кыргызстандагы өзүнүн салымы, өзгөчө ушул илим тармагына, билим тармагына, өзгөчө ушул тил тармагына болгон салымдар чоң аны айта берсе. Мен бир эле мен айтайын, ошол анын адамгерчилиги. Эң баалаганы мына эже отурат адамгерчилиги. Бул адамгерчилик эмнеден айтайын? Кайсы университеттин ректору жумушу бүтүп, срок бүткөндөн кийин жөнү профессор болуп калганын баары ушул университетте баары ректорлордун баары иштеди. Туурабы? Ошол баардык ректорлор мына ушул жерде Жумурбек Тентич болобу, Жамурбек Бөкөшүч болобу, деги болобу, баардыгы ушул жерде иштеп, ал ошол кишинин ушундай адамдардын сыйлап, адамгерчилигин сыйлаган. Бизде адамгерчилик калбаган, ыйман калбаган. Ал киши ушуну баалаган киши. Адамдарды баалай билген. Ал адамдардын кандай деңгээли, алардын кандай мына бүгүнкү салымдары, ошого карап ошону алып, ушул жерде университетте иштетип, ушул университетти өрчүткөн. Эртеги Киевскийден баштап буга чейинки бүт баарыбыздын баарын билем да. Маселе болуп, эме болуп калганда чакырып, мына ушул кабинетинен отуруп, чай ичип, анан ошол жерден кетчүлүк. Ошондо эч кандай эме жок. Мына 4 жылдан бери мен да Минздравда иштеп, азыр мына Аскарчык менен отуруп, биздин шеф Болотушевич кайра чакыргандан келип чогуу азыр иштеп атабыз. Шунун эле азыр айткандай Болотушевич менен биздеги лейлектен баштап бүт Кыргызстанды 2 айдын ичинде кыдырып чыктык. Ушундай коллективдерге барып жолугуп, мындай министрлер эч качан жолуккан эмес. Мен ошол Зардалдын башында жана билесиңер да, эчек менен өткөн жерге чейин ошол 3300 Осакага ошол жерде газ деген айыл бар экен. Тоонун башында. Анан ошол мектепке мына министр баш болуп барганда ошо элдер айтты, ыраазы болуп. Кечеге эле мына Акширакты, Кут билимде окусаңыздар керек, биринчи министр ушул Акширакка барган. Ал жерде эместеп 4000 канча 500, почти 5000 высотада айылдар жашап атат ошол жерде биздин эл. Ошол жерде мектеп бар. Ошол мектепке да болуп түшүп барып, мына ушундай коллективдер менен сүйлөшүп, ошол жерде өзүнүн оюн айтып, мындай система бүгүнкү күндө бөлүнүп жарылып, мектеп өзүнчө, сынып өзүнчө, училище баш эле апта болуп өзүнчө, аппендикс болуп, колледждер өзүнчө, университеттер өзүнчө жашап калган. Ошонун башын кошуп азыр ушул кольцо, билим, илим кольцосу тегерээги бир болуп ишти алып барайлы деп ушул жумуштарды алып барып келатабыз да. Ошонун ичинде мына азыр министр айткандай, ал мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, баары чоң жумуш алып баштады. Анткени биз ошол биздин кыргыз элинин балдарын, кыздарын тарбиялап атабыз. Ошол садиктен баштап ушул университетке чейин. Ар бир университеттин өзүнүн салымы бар, ар бир университеттин өзүнүн орду бар. Бирок конкуренция деген нерсе обязательно бар. Анткени бүгүн социалдык мамлекет жок, капитализмде ар бир университет кандай иштейт? Ошол 95-жылдары, 96-жылдары билесиздер, университеттерге бир тиын акча бөлүнбөй калган. Азыр деле анчалык деле бөлүнбөйт. Бирок ошондо дагы ошол университеттер выживать этип иштеп, мына сиздерге окшогон дагы бир академия туризми ошолор ошондой ачылган, чормоновдор ачкан. Ошондо конкуренцияны көрсөткөнсүздөр да. Эми азыр дагы болчок жакшы айтпадыбы? Азыркы алдыңкы технологиялар менен сиздерге көрсөтүшүңүз керек. Анткени жеке менчик университетте чет мамлекетте вообще алдыга өрчүп кеткен. Мамлекеттик
ошондой деңгээлге сиздердин жетишсиздиги менен тилектешим. Сиздерге баарыңыздарга ийгилик, ден соолук берсин. Кудайым эжеге мына ден соолук берсин, эжени ошо илгертен таанып, 95-жылдарда. Болушукча айтканда анда мен жап-жаш эле бала, 25-27 жашта бала болуп, ошондо келип иштеп, ошондон бери ошо агай таанып, бүгүнкүнчө ошо. Даже ошо жүрөгүн операция жанагынтип болуп атса дагы ошол жерде отурат. Тамекисин чегип коюпчу. Ага болбойт го десем, жай, жүрөк иштей берет деп коет. Мен могу жумушту кылышым керек дейт. Жумуш жогору болчу. Ден соолугум да карачу. Ошондой киши болчу. Ошондуктан сиздердин баарыңыздарга аманчылык, ден соолук берсин, ишиңизде да ийгилик болсун. Айтып кеткенден ой келип атат. Ректорлордун баары бияка иштеди. Ага, проекттерди, программалар менен эл аралык донорлор менен багып берип жүрүш керек.